Саламатсыздарбы? Апамдын тамактары каналына кош келиңиздер. Бүгүн биз сиздер менен баарыбызга эле тааныш болгон медовый тортун жасаганды көрсөтөбүз. Аябай дандуу, жумшак, ооздо эрий турган болуп турушат. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Видеобузду соңуна чейин көрүңүздөр. Алгач кремин даярдайбыз. Мен заварной крем даярдаймын. Кааласаңыздар каймак менен коютулган сүттү аралаштырып крем жасап алсаңыздар да болот. Идишке сүттү куябыз, муздак сүт. Үстүнө 3 аш кашыктан толтуруп ун коштум. Кумшекер салдым. Айта кетсем, отту күйгүзгөн жокмун. Бир дана жумуртканы чагып салып, баарын жакшылап аралаштырып алабыз. Бирдей массага келген соң, орто отто тынбай аралаштырып кайнаганча туруу керек. Мына точкалар чыгып, кичине кайнап коюлуп баштады. Бир аз коюк массага келгенче тынбай аралаштырып турабыз. Крем дал ушундай коюктукка келгенде оттон түшүрсөңүздөр болот. Кремдин ысык убагында эле 150-200 граммдагы сливочный майды кошуп, жакшылап аралаштырып, эритип, бирдей массага келтирип алабыз. Мына биздин кремибиз даяр болду. Эми үстүн жаап, четке толук муздаганча алып коебуз. Кезек торттун корждорун даярдаганга келди. 6 жумуртканы чагып салып, үстүнө бир аз туз сээп коюп, миксердин жардамында жакшылап микс кылып алабыз. Эгерде сиздерде миксер жок болсо, жөн гана венчиктин жардамында же вилканын жардамында жакшылап аралаштырып алсаңыздар болот. Ушундай бир аз көөрүп чыккандан кийин аз-аздан кумшекерди салып, токтотпостон аралаштырып турабыз. Видеодо көрсөтүлгөндөй бир аз агарган даражага келгенче аралаштыруу керек. 150 мл өсүмдүк майынан куябыз. Чуңкур темир идишке 3 аш кашыкта балды салып, кайнаган даражага келгенче аралаштырып туруу керек. Кайнап, ушундай көктөр чыгып баштаганда 1 чай кашыкта сода кошобуз. Сода кошкондон кийин тез-тез аралаштырып туруу керек, астын алып кетпеш үчүн. Ушундай карамель түскө келгенде оттон алсаңыздар болот. Муздатып жибербеңиздер, себеби суюк массабызга түшкөндө короз кандай болуп, катуу болуп аралашпай коет. Ысык убагында эле аз-аздан салып, миксерлеп аралаштырып алабыз. Эми аз-аздан унду салып, суюк камыр жасап алабыз. Бир пакет разрыхлитель кошобуз.
бирдей массага келгенче баарын жакшылап аралаштыруу керек. Даяр болгон камырды мен 2 бөлүккө бөлүп бышырып алам. Листтин астына пергамент кагазын коюп алсаңыздар, кийин корждордон чыгарып алуу оңой болот. Колубуз менен жайып алабыз. Кичине колуңуздарды сууга малып алсаңыздар, колуңуздарга жабышпайт. 160 градуста 10 мүнөттө бышырып алабыз. Мына бышып чыкты, көтөрүлдү. Толук бышканын зубочистка аркылуу текшерип алсак болот. Эми 2 корждун тең ортосунан бөлүп алабыз. Биздин крем дагы толугу менен муздап даяр болуп калды. Корждорубуз жылып кетпеш үчүн астына бир аз крем сүртүп коебуз. Корждорду коюп, крем сүртүп, жакшына кылып тийзип алабыз. Идиштин түбүндө калган суюк камырга un сеп, камыр жасап, анда бышырып алганмын. Ошону үстүнө сепкенге майдалап туурап алдым. Жакшылап өзүңүздөр каалагандай сеп, кооздоп алсаңыздар болот. Тортубуз даяр болду. Холодильникке 1 саатка коюп коюу керек. Кааласаңыздар кесип жей берсеңиздер болот. Мына 1 саат холодильникте турду. Эми кесип алабыз. Жумшак, оозду эрий турган болуп түштү. Достор, сиздер да даярдап көрүңүздөр. Аябай таттуу, ширин, базардыкынан эч айырмасы жок болуп бышат. Видео сиздерге пайдалуу болгон болсо, лайк басып, пикир калтырып коюңуздар. Дагы ушундай таттуу, ширин, даамдуу рецепттерди бизден күтсөңүздөр, анда подписаться кнопкасын басып, коңгуроочуну басып коюуну унутпаңыздар. Видеону жакындарыңыздар менен бөлүшүңүздөр. Кийинки видеолордо амандашканча саламатта калыңыздар.